композиторы Ларицин, қойғын продюсері Закир Шейх, редакторлары Жан Тошсет, Жаннат Чохан. Режиссеру Сихар Ценкупа, продюсерлері Санжой Уатқа, Комал Санжой. Gelin. Birinci bölüm. Keseriya balamu abodi Keseriya balam aboni padharo mare dekhi padharo mare Balık balık muhit susunun terengdigi kaça? Muhit susunun terengdigi ayavay. Balık balık muhit susunun terengdigi kaça? Suunun terengdigi tizemen gelet ekin. Balık balık muhit susunun terengdigi kaça? Suunun terengdigi belimen geldi. Balık balık muhit susunun terengdigi kaça? Suunun terengdigi töşümö geldi. Balık balık muhit susunun terengdigi kaça? Suunun terengdigi bul yerime geldi. Gördüңөр mü? Mına men jengdim. Su alıp gelүү üçün dengizge bet aldım. Jönöylü su alıp gelүү üçün dengizge bet aldım. Su alıp gelүү üçün dengizge bet aldım. Göz tiybesin. Su alıp gelүү üçün dengizge bet aldım. Kana ылдам дагыла. Сабакка жөнөгүлө. Токтосоң, кичине кечиккенде окуучуларымды таппай калмак экенмин. Сен жакшы бийлейт экенсиң. Эмне дейсиз? Чынын айтсам, бийиңе таң калып турам. Жыл сайын өткөрүлгөн бий сынагына өнөрүңдү көргөзөсүң. Söz бересизби? Устатың эч качан жалган сүйлөбөйт. Дагы 5 ай бар. Өзүңдүн талантыңды көрсөтчү учурда келет. Чынбы? Ооба. Элестетип көрчү, талантыңды элге көргөзсөң, бул кандай сонун. Болду эми, сабакка баралы. Мен кайсы бийди бийлегенимди каалайсыз? Аны сиз чечесизби же мен өзүм чечемби? Мен минтип бийлейм. Инчин чилин чук 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 инчин. Жарайсың. Ананди, дагы 5 ай бар. Өзүңдүн талантыңды көрсөтчү учурда келет. Кана сабакты баштайлы. Bago! O Bago! 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 Кайдасың? Эмне мынча кыйкырасың? Акырын сүйлөбөйсүңбү? Айланадагы кошуналарыбыз эмне дейт? Кантип? Мен жубайымдын атынан чакырып атам да. Мейли, бардыгы Бахватинин күйөөсү жумуштан келгенин билишсин. Уят болуш керек да. Жада калса айымдар менен олтурганга да мүмкүнчүлүк бербейсиң. Сүйүктүү жубайымды көргөнүмө кубанычтуумун деп бүткүл айылга жар салам. Данекти канчадан алдың?
1 килограммы 210 рупий. Кана, шаарда башка эмне кеп бар? Жүктү жеткирүү үчүн автобуска дагы 1 рупий берүүгө туура келет. Мен жокто үйгө бирөө жарым баш бакпадыбы? Жок, болгону каткана келди. Аны ким жибериптир, балдызымбы? Жок, Бахавриттин кайнежеси жибериптир. Коңшу айылдан кызы үчүн сураныптыр. Келгенине 2 күн болуптур. Пальма шекери менен нан жейсиңби? Арчылбаган пальма шекери менен нан же суусундук. Азыр биринчи катты окуп чыгайын. Саламатсыңбы тууганым? Эмне дептир? Бага бүгүн кайсы күн? Айтылган күн. Бага, даярданалы. Алар бүгүн кызыбызды көрүүгө келет экен. Бүгүнбү? Менин жашы сурларым бар. Раджу, Биякта. Анил, Биякта. Житенде, Биякта. Ашок, Бар. Кришна, Бар. Рекха, Мындамын. Ниша, Бар. Ананди, Биякта. Фули. Фули, Эжей. Дайыма ал жөнүндө унутуп кетесиз. Эжей Фули турмушка чыкканда үйүндө эчки саганды үйрөнүп аткан болуш керек. отур. Кана, китебиңерди алып чыккыла. Баарыңар көбөйтүү көнүгүүсүн кайталадыңарбы? Раджу, 14-тү 10-го көбөйт. 14 жерде 1 14, 14 жерде 2 28, 14 жерде 3 56, 14 жерде 4. Ким күлдү? Ким деп атам? Эжей, Ананди Раджуга тийишип атат. Ананди, аның эмнең? Эжей, 14-тү 3кө көбөйтсөк 42 болот да. А бул 56 деди. Азаматсың, Ананди туура айтты. Эжей, мен 15-ти да 10го чейинки сандарга көбөйт алам. 15теби? Аха, Аны сага ким үйрөттү? Рани жем үйрөттү. Рани? Сен аны менен көрүшүп турасыңбы? Ал кандай? Ал баягыдай эле. 1-2 сантиметрге гана бой өскөн. Акырынгыла. Жөнү жок күлгөнүңөрдү токтоткула. Ананди, көбөйтүү көнүгүүсүн жаз. Макул эжеке. On beşti birge göğütsök 15. 15'ti birge göğütsök 15. 15'te ikiye göğütsök 30. 15'te ikiye göğütsök 30. 15 yerde 5 75. 15 yerde 6 90. 15 yerde 6 90. Kança olur? 135 olur. 15 yerde 10. 150 olur. Азаматсың, азаматсың. Абдан жакшы. Рани сага сабакты жакшы түшүндүрүптүр. Эжей, өнүм катуу чыктыбы? Ооба. Сен окуучуларга жакшы түшүндүрүп бердиң. Кана ордуңа бара кой. Бүгүнкү тапшырманы баарыңар түшүндүңөрбү? Кана сабакты андан ары уланталы. 15 жерде 1, 15. 15 жерде 2, 15 жерде Авайлагыла жүгүрбөгүлө. Ананди, Ананди. Эсиңдеби, китеп окуганды жакшы көрөм дегенсиң. Мына, бул китепти сага белекке берем. Бул магабы? Ооба. Бул абдан кызыктуу китеп. Китепте атактуу адамдардын балалык чагындагы окуялары баяндалат. Китепти жакшы карма. Окуган соң кайра өзүмө бересиң. Макул. Ананди, ушул жылы математика сабагынан 100 балл алсаң, сага көптөгөн кызыктуу китептерди берүүгө убада берем. Эжей, уруксаат берсеңиз, сизге бир нерсе айтайын дегем. Угуп атам. Биз баарыбыз окуучулар мугалимдерге арналган күндү эмне деп атасак? Мугалимдер күнү. Тентек кыз. Ооба, ошондой. Мугалимдер күнү. Аха.
Эжей, менин да мугалим болгум келет. Эжей болосуң, туурабы? Мага сиздин сабак үйрөткөнүңүз абдан жагат. Чоңойгондо сиз сыяктуу мугалим болом. Эмне дейсиң? Ата энең билимиңди жогорулатканга макулбу? Ооба, бул оюмду апам дагы колдойт. Жакшы, кана үйүңө жөнө. Апаң сени күтүп жаткан чыгар. Бар. Макул, сиз тамаша көйү окутуучусуз. Фули, токто. Билесиңби, эжей мени чакырып алып бул китепти берди. Мен китеп окуганды аябай жакшы көрөм. Эжей дагы көп китеп оку деди. Бул китепти экөөбүз окусак кандай болот? Сүйлөштүкпү? Мен дагы эжейди аябай сагындым. Мектепке анда-санда келип турбайсыңбы? Болбойт. Мен турмушка чыккан кызмын да. Ооба. Анын эмнеси бар? Турмуш курдуң, буту колуң байланган жок да. Күйөөңдүн үйүнө биротоло көчүп кеткенче сабакка келип тур. Апаң айтып бар. Турмушка чыккан кыз сабакка келбейт деген мыйзам жок. Никеси кыйылган кыздын милдети күйөөсүнүн ата-энесинин үйүнөн бир кадам аттабаш керек деген апам. Антпесе анын терс жолго түшүп кетиши ыктымал экен. Эгер өжөрүнөсөм чатак кылат. Мага сыр жасап, түрлүү таттууларды бышырып, үйрөнүүгө милдеттүүсүң деди. Мага билим алып, көбөйтүүгөнүгөбүсүн жаттаганның кереги жок деди. Бул кыйын маселе. Билим дарыгер болуу үчүн гана керек эмес. Билим өмүр сүрүүгө абадай керек. Сен окугун. Өкүнүчтүү. Апаң билим албаган жанда. Фоли, сен билим алсаң, сөзсүз түрдө жардамы тиет да. Сен кичинекей кызсың да. Чоңойгондо бул сөздөрдү жакшы түшүнөсүң. Билимдин кандай кереги бар экенине кийин көзүң жетет. Демек билим алуу суудай дебейсизби? Тентек кызай. Кана, үйүңөргө жөнөгүлө. Апаларыңар силерди күтүп калды го. Эже эмнеге тентек кыз деди? Такыр түшүнгөн жокмун. Мен да түшүнгөн жокмун. Карасаң, чампа экен. Кетти, курчактар менен ойнойбуз. Жүрү кеттик. Чампа! Сени менен чогуу ойнойлучу. Макул, келгиле. Чын эле сага кошулсак болобу? Албетте. Бирок силер Ханзаданы жеңип албашыңар керек. Менин убактымас. Эжей берген китепти окуп чыгышым керек. Үйгө барып окуп баштайт. Кана, баштыгыңа салып берейин. Биз оюнду эмеле ойнойт десек, үйүндө сенин сабактан колуң бошобойт. Эмне эле оку деп башыңды катырып жүрөсүң. Сабакка барган жагат. Китеп окуганды жакшы көрөм. Курчак менен ойной туралычы. Кел анда. Тиги жака бар ойнойлу. Жүргүлө, бас. Баго, кайдасың? Жогорку кабатта экенсиң го. Ал жакта эмне кылып жүрөсүң? Карачы, мен момпосуйдун түрүн алып келдим. 1/2 кило тамалак момпосуй, 1/2 кило узун момпосуй сатып алдым, өзүң карап көрчү. Сооданы жакшы жасап келиптирменби? Мына сага. Мынча эмне сулууланып. Аябай боенуп алыпсың. Коноктор сага эмес, кызыбызга келет атко. Мынча сулуулангандын кереги эмне? Сулууландың деп коет. Элде энесин көрүп кызын ал деген бар эмеспи? Меймандар кыздын энеси кийим тандап кийгенди. Өзүн жакшы алып жүрбөйт экен дегенге жол бербейм. Сеники туура кымбаттуум. Кызым кайда? Ал жакын жерде көрүнбөйт го. Кызыбыздын да кийимдерин алмаштырдыңбы? Курган башым. Баарын жайгаштырып жүрүп аны таптакыр унутуп калыптырмын да. Аны азыр табышым керек. Сен батыраак даярдана бер. Кайда жүрөт болду экен? Рани! Кызым үйгө келе элек. Бир жерде ойноп жүрөт окшойт. Аны таап келчи. Үйгө келе жатса керек, эже. Сабагы жаңы эле бүттү го. Ал кыздын достору менен бир жерде ойноп жатканын сезип турам. Ал азыр келе койбойт. Барып чакырып кел. Тезинен алмага керек. Тынччылыкпы деги, эже? Барасыңбы же жокпу? Азыр барам. Тез жөнө. Чампа келатат. Чампа келатат. Чампа. Даярсыңарбы? Чампа келатат. Да, даярбыз.
Билесиңби, мугалим эже мага сонун китеп берди. Бул китепте атактуу адамдардын балалык чактары жазылыптыр. Ой, тим эле, эжей деп болбойсуңар го. Сен билесиңби, анын мугалими жалган сүйлөп, мунун башын оорутуп кетти. Бул аябай жакшы китеп көрүнөт. Ой, ал жалган сөз. Жок, бул чын. Болбогон сөз. Тарт. Карасаң дейди. Эмне күлүп атасыңар? Бирөө жыгылса шылдыңдап күлүш керекпи? Биздин алдыбызда агай чыкпаганда баарыбыз уларга түшмөкпүз. Жардам бергендин ордуна мазактап күлүп атасыңар. Бир жериңиз ооруп калдыбы? Жок балам. Ооруп турсаңыз дароо алып келейин. Жок кымбаттым. Баары жакшы. Алар өтө эле тентек балдар. Айлыбызды жаманатты кылып жүрүшөт. Адамдарга зыян келтирген зулумдар эч качан жакшылык көрбөйт деген апам. Мына кыздар, Фули менен Чампа, алар дагы тигилерден кем калышпайт. Баардын сазайын бериш керек. Мунуң жакшы болот. Акылың сенин көркүңө чыгарат экен. Түз бара берсеңиз, алдыңыздан кудук чыгат, үстү башыңызды жууп аласыз. Жакшы. Жардам бергениңе рахмат. Жараткан өзү жар болсун. Бул эмне ананди? Үстү башың эмне болгон? Ранеже, мен тиги баткактын айынан тайгаланып жыгылдым. Кыз киши өзүн тыккан алып жүрүшү керек. А сен асманды карап жүрөсүң. Ой, бул кайра келген турбайбы? Муну карасаң, мен чиркөөгө чыгып кеткенден кийин эле бул үйдүн жумушун таштап салып, ушак айтканга чыркып кеткен турбайбы я? Мен ук. Күнү бою тынбай оокат жасай берип, бүткүл боюм ооруп туратай. Мени түбүмө жетип жаның тынат го. Жеңе, Багват эже мага. Ал сага эмне деди? Багват эжең Аманжи байкушка боор оруп кеттиби? Сен мени келеси деп ойлойсуңбу? Ал сага ушак айт дедиби? Жаш болсоң тилиңдин узундугу сенин. Тезинен үйгө жөнө, бал. Калп сүйлөп жигиттерге жагалдангандан башка эч нерсе билбейсиң. Сиз тим эле аябай даярдандыңыз го? Кудалар сизди эмес, кызыбызды көрүүгө келет. Кымбаттуу жубайым менин. Эшикти такылдатып атат. Бул Качан Сингтин үйүбү? Өзүңүз кимсиз? Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Мен Байрон Сингмин. Катымды окуган чыгарсыз. Ооба, окудум. Кош келиңиз. Кана ичкери кириңиз. Кийимиңизде булганып калыптыр. Кайсы көчө менен келдиңиз? Айылга киргенимде балдардын ойногусу келди. Ментип булганып калдым. Кап, Кудай, сизден кечирим сурайм. Жок, кечирим сурабаңыз. Алар менин айылымдын балдары. Андыктан алардын жасаган иштери үчүн мен жооп берем. Бала деген балады. Жаман иштери жасаса да көңүлдөрү таза. Бир кичинекей кыз жардам берди. Ал өзү да аябагандай сүйкүмдүү кыз экен. Ооба, биздин айылдын кыздары тарбиялуу, ыймандуу, кыз бала болочоктогу апа, үйдүн куту деп кулактарына коюп атабыз. Тамаша. Мага суу бересиздерби? Мына. Сизге жардамдашып жиберейин. Кана келиңиз. Тигилерге карап кой. Азыр мен булар. Hey! Жол! Эмне болду ананди? Бир нерсе бүлдүрдүңбү, Менин күнөөм жок. Тетиги жаман бузуклардын айынан. Чын элеби? Сиз да сак болуңуз.
Алар куу түлкүнү да алдап кеткенден кайра тартышпайт. Оозуңузду ачып, койгон тузактарына түшүп калбаңыз. Нике бул касиеттүү. Жараткандын буйругу. Эч ким тагдырдын жазгандан кача албайт. Маңдайыбызга жазганды көрөбүз. Жубайым экөөбүздүн жалгыз уулубуз бар. Жагдиш. Падышанын үй бүлөсүнөн чыккан ханзада окшойт. Келбеттүү чыныгы эр замат. Жакшы окуйт, спорт менен машыгып ден соолугун чыңдайт. Ал биздин сыймыгыбыз. Жаратканымдын ушуну да бергенине ыраазыбыз. Кудайга шүгүр, дасарконубуз толо. Айрандай уюган үй бүлөбүзгө тадыктуу келин болууга кыз издеп келгеним ушул. Өзүңөрдү жолуктурган соң башка үйдүн эшигине баш багуунун кереги жок экенин түшүндүм. Кичип элдик көргөзүп карапайым үй бүлөнүн кызын көрүп келгениңизге ыраазымын. Адамгерчиликтүү адам экенсиз. Кызыңыз өзүңүздү тарткан чыгар. Кызыңыз көрүнбөйт го. Ал кайда? Баго, кызым кайда? Чакырттым, азыр келет. Жакшы. Ата. Ой, мына бул киши биздин үйгө келдиби? О, Кудайым, чунак кыз десе, ойлорумду көккө учурдуң. Кызым, эмне туруп калдың? Амандаш? Көп жаша кызым. Мен бул кишини тааныйм. Аны менен учурашкам. Качан? Чынбы? Сиз Батуканды билесиз го? Прамат эженин баласы. Ал достору менен кошулуп алып, агайды шылдыңдады. Агайды абдан сарсанага салышты. Менин ошол жерде болгонум кандай жакшы болду. Дарбай оңураак сүйлө кызым. Мен чынымды айтып атам. Сөзүмдү бөлбөңүзчү. Ошентип ал тентектер агайды балчыкка кулатып, өздөрү шылдыңдап күлүп турушту. Абдан жиним келди. Бирөө жерде жыгылып жатса, ага күлүш керек экенби? Тим эле Чампа менен Фулидагы кыткылыктап күлгөнүнө жиним келди. Анын сөздөрүнө маани бербеңиз. Лали бала бойдон. Жок, Катчан, кызыңдыкы туура. Мен Рамиме Зитасын таптым. Эмне болду, апа? Уулум менен кызыңыздын никесин тездетишим керек. Менин сизге бир өтүнүчүм бар. Өтүнүч? Биздин үй бүлөдө чечимди апабыз чечет. Ал кишинин алдынан өтүшүм керек. Кызыңыздын сүрөтүн көрсөтүүгө туура келет. Албетте. Менин сүрөтүм? 3 эле сүрөтүм бар да. Аны кантесиз? Мен үйгө барганда тууган тушкандарым сага болочокто келин боло турган кыз кандай деп сурашат. Андыктан сен сүрөтүңдү ала барышым керек. Анан баарына көрсөтөм ананди. Андай болсо, 3-өнү тең алыңыз, баарына жетет. Мынакей. Аябай жакшы түшүпсүң. Албетте мен абдан сүйкүмдүмүн. Келишимди сулуумун. Чын айтып жатасың. Сен келбеттүү кызсың. Анан да менин бир шартымды орундатасыз. Баарына Батукта мен анын достору экенин айтасыз. Экинчи шарт. Экинчи шартым дейсиңби? Башында бирөө дедиң эле го. Өзүм да бирөө деп ойлогонмун. Ойлонсом 2 шартым бар экен. Эми кантейин? Катжан, мен кетейин. Апам жыйынтыгын айткандан кийин мен силерге кабарлашам. Жакшы. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сизди аялдамага жеткирип коеюн. Баштыгыңызды мага бериңиз. Өтүңүз. Кызым, сенин оозуңду ким тыяр экен? Апа, тигил киши ким? Буюрса кызым, ал сенин өмүрүңдөгү эң кымбаттуу адамдардын бири болот. Уяңан учууга убакыт келди. Кызым, сен эми ал адамдарды ата апа деп айтасың. Эмнеге мындай болушу керек? Сиз менин апамсыз, ушундай болуп кала берет. Кызым, бул илгертен келаткан салт. Баардык карым катнаштар өзгөрөт.
Сени жаңы үй, жаңы айыл, жаңы жашоо күтүп турат. Кыскасы турмушка чыкканда жашоо өзгөрөт. Сүйүктүү жар болосуң. Мен үйүмөн, айылыман, досторуман баарынан айрыламбы? Алар менен коштошууга туура келеби? Партнер трансляции «Штада» представляет препараты Гексикон и Хандроксид. Айрым учурда аял киши көйгөйгө кабылат. Ал жыныс мүчөлөрүнүн инфекциясы. Ооруну күчөткөн флора көбөйүп, пайдалуу лактобактериялар жоголот. Мындайда Гексиконду колдонуп көрүңүз. Гексикон антисептиги вирус жана бактериялардын жоголушун утурлайт. Гексикон пайдалуу лактобациллалардын функционалдык активдүүлүгүнө таасир тийгизбейт. Гексикон аял кишиге жардам керек болгондо. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Радха, табакты отко койчу. Мен сүйүктүмдүн берилип жей турган тамагын даярдайм. Ооба, ошенткениңиз оң. Мырза башкалардын даярдаган оокатын оозуна албайт. Кана табакты отко койсоңчу. Мырза качан келет? Келип калыш керек эле. Тиги айылга Жактиштин үйлөнүү тоюну сүйлөшкөнү кеткен болчу. Келинжан, мында келесиңби? Же сага атайың чакыруу керекпи? Барыңыз эми. Энебиздин айтканы биз үчүн мыйзам. Бул жагын өзүм бүтүрөм. Калгандары кайда? Эмне кылып жүрүшөт? Агам аялы менен кайын журтуна кеткен. А күйөөм болсо Белориядан кайтып келе жаткан чыгар. Бал балага эмне кылсам экен? 40тан ашса да мындай акыл кирер эмес. Жигиттин атасы кыздын калгасын кагып турган. Кыздын ата-энеси кызымды алыңыздар деп, баштарын ийип келиши керек да. Мени эч ким укпайт. Байранга кичипейил болбо дегем. Ал кыздын туугандары кийин башыбызга чай кайнатпайт деп ким кепил боло алат? Кыздын атасын келгиле деп 100 рет айттым го. Уга турган түрү жок. Эртең бармагын диштеп калбаса болду. Баары жакшыбы апа? Сыйынып аткан убакта акарат айткан жаман да. Акыл айткан дегем коюп турсага. Кудайга сыйынганды да үйрөтөйүн дедиңби? Ачуланбачы апакем. Кыздын үйүнө өзүм барбаганда Татынакай келинен кол жууп калмакпыз. Туура айтат. Өзү айдай сулуу кыз экен. Тимели сүйкүмдүү, ушундай эмеспи? Анын сулуулугун эмне кыласың?
Адегенде кыздын түпкү тегине, жагдайына караш керек. Анан анын ажарын эмес, таалим тарбиясына маани берилет. Ушундай алтыным. Уксаң Байран. Кыздын астанабыз таптаганы Кудайдын өзү каалап тургандай. Сүрөтүн көрсөткөнү жакшылыктын шааны деп турам. Мына бул кыз жеңем болобу? Аябай жароо керек экен. Кудайым суук көздөн сактасын. Апа, келиниңиз аябай сулуу экен. Бул сүрөттү Жагдишке көрсөтүшүм керек. Анын кереги деле жок. Сугна. Кыздарың бой жетти. Алардын тарбиясы такыр ичим чыкпайт. Адептүүлүк, ыймандуулук деген жок эсе. Бүгүндөн тартып кыздын тарбиясын колго ал. Бардыгы нелер менде эмес экен, унутпастырсың. Суу алып келчи. Түрткүлөп турбасаң кечкисин шам жакканды унутуп калат. Сөзсүз айтып туруш керек. Менсиз жашай албайсыңар го. Даамдуу тамагын бергенге милдеттүүсүң. Былк этпей жата бересиң. Баарыңар жатып ичерсиңер. Тиги кызың Жагдишти кайда издеп кеткенин bir Кудайдын өзү билет. Жагдиштин үйлөнүү тою болот. Жагдиш үйлөнөт, уккула. Жагдиш үй бүлө курат. Жагдиштин үйлөнүү тою болот. Жагдиштин үйлөнүү тою болот. Уккула. Жагдиш үйлөнөт. Жагдиш жакында үйлөнөт. Жагдиштин мыкты оюнчу экенинде кеп жок. Андан ашып кетпесек айбирибиз айрандай төгүлөт. Эже, Жагдиш жакында үй бүлө курат. Жагдиш жакында үйлөнөт. Үйлөнүү тою болот. Жагдиш үй бүлө курат. Жагдиш үйлөнөт. Агай, Жагдишти көрдүңүзбү? Анын үйлөнө турган күнү аныкталды. Эжекебай, жакында Жагдиштин үйлөнүү тою болот. Шашасың да тимеле. Колумду орутуп салдың. Бул сүрөттү көрдүңбү деги? Анын ата-энеси кыздарына үйлөнүүнү өтүнүптүр. Кыздын аты Ананди. Ананди буйруса ажыбайың болот. Мага баарыр. Дени кардың сообу? Бул оюнду өмүрүңөн да жакшы көрөсүң. Экинчи анды айтпа. Жинди десе. Тамаша, жарайсың. Сүрөттү Жагдишке көрсөтөм деп бирдеме чыкты ба? Сен бой жеткен кызсың, ар бир кадамыңды байкап жүр. Бир үйдүн коломтосун тутанта турган күнүң алыс эмес. Күйөөңдүн туугандарына уят кылайын деп атасыңбы? Карагылачы, ким келди? Апа, Сугунаны жерден алып көргө салганың эмнең? Салам, апа. Эмнеге булук олтурасыз? балам, кайын журттун алтындай убактыңды кетирип барып келдиңби?
Жубайыңдын туугандары дегенде ичкен ашыңды жерге коесуң. Мени менен эсептешпей калдың. Андай болсо энчиңди алып чыгып кетсекчи. Сугунан урушкан жерим жок. Адептүүлүктүн маңызын түшүндүрдүм. Той боло турган күндү белгилеген жокпуз. Той болот деп бүтүндөй элге жар салды. Эмне? Ошондой? Эмнени айтып отурасыз? Жагдиштин үйлөнүү тоюн айтып жатат ага. Чын эле? Атам ал кыздын сүрөтүн ала келиптир. Сүрөт көрсөткүлөчү. Анын зарылчылыгы канча? Апа, сүрөттү көргөндө эмне болмок эле? Кызга көз тийип кетет деп коркосузбу? Мына, алыңыз. Ал элек келиндин сүрөтүн көрсөтүү ата салтыбызга туура келбейт. Бул жерде анын кулк мүнөзүнө кызыгып аткан жан жок. Баары сулуулугуна тамшанып атат. Көздүн жоосун алгыдай сулуу экен, я. Аябай эркен эме окшойт, я. Ал жаш болсо да акылы зерек жарокер тедик кыз. Жакшы. Бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү өттү. Эки бирдей жагымдуу кабар алдык. Эки жаңылык? Сугуна, бөлмөңө бар. Жамын эмне кирип кетти? Жолда абалы аябай начарлады. Баш айланып атты. Анан дарыгерге алып бардым. Баары түшүнүктүү. Кудай буйрса. Үй бүлөбүз көбөйөт экен да ушундайбы? О, жараткан эгем. Мээримге миң рахмат. Сенин урматыңа таттуу тамактарды таратамын. Байран. Сурайын дегеним, али кыздын аты ким экен? Ананди. Босоговузду аттай электере кубанычка бөлөдү. Ал кыз тууралуу бу кабирден уктук беле? Ооба. Анда ар түрдүү таттуулардан жөнөт. Бу кабир кыздын ата энеси менен акылдашып, той болор күндү белгилесин. Бахвати, күн уясынан көтөрүлгөнү качан? Силер али уктап атасыңар. Кихаджан, Бахвати. Кабир жеңе, чын эле мени жалкоо деп ойлойсузбу? Ашыкча сөздү кое тур. Кызың бойго жетип турмушка чыгайын деп калды. Ал тууралуу ойлонбойсуңбу? Кош келиңиз. Санаркаганга себеп жок. Уктабаганда эмне кылабыз? Кудайым рызкысын аябаса, кам көргөн сиз барсыз да. Жагымдуу кабарым бар. Сүйүнчү, касиеттүү отко жылынып алайынчы. Жеңе, кулагыбыз сизде. Кандай чыдамыңыз жок деги? Күтө тур. Тамагым аябай күйүп баратат. Азыр сүт алып келейин. Бир стакан сүт менен кутула албайсың. Сүйүнчү сураган адамга мунчок тагуу керек. Каалаганыңыз болот жеңе. Чыдамыңызды кетирбей айтыңызчы. Мени ук. Жакында кызың турмушка чыгат. Чынбы? Байрондун апасы батасын бериптир. Сиз акылдуу жансыз. Сизге алкыш айтабыз. Таттууларды алып келейин. Жөнөкөй таттууларга ыраазы болбойм. Автордун дүкөнүнө барып, момпосуй алыңыздар. Айтканыңыздай болсун. Таттууларымдан ооз тийиңиз. Кабир жеңе, кызымдын тагдырын чечтиңиз. Сизге баарын берүүгө даярмын. Шуру да жакшы. Сырга сатып берсең, көңүлүм көтөрүлөт эле. Сиңтерди көндүрүү мен үчүн оңой болгон жок. Силерди ойлоп кадырымды салдым. Кабир жеңе, сиз үчүн аянбай дуа кылам. Кана, даамдан татыңыз. Адегенде өзүң оости. Сенин жолуң болду. Кызың бактылуу беделдүү үй бүлөнүн келини болот. Аныңыз туура. Ата!
Мадан агайдын уулу Пармит оюндун эрежесин бузуп жиниметейди. Кана, келе кой кызым. Жок, мени менен жүрсөңүз. Карачы, эжең үйгө келиптир, эжең. Кызым, бери кел. Кана, келе кой. Отур балапаным, мындан ары оюнуңду токтот. Сен жакында турмушка чыгасың. Эжем эмнени айтып атат? Кызым, уксаң? Эжең сенин үйлөнүү тоюң боло турган күндү белгиледи. Никелешүү аземи болот. Мен турмушка чыгамбы? Ооба. Ой, мен турмушка чыгам. Үйлөнүү тоюм болот. Мен турмушка чыгам. Муну карасаң, ушунчалык бактылуу. Ранеже! Эмне мынча кайкырасың? Ранеже! Мен турмушка чыгам. Эмне? Ооба эже, мен турмушка чыгам. Эмне деп жатасың? Аны ким айтты? Чын айтам, Быхаври эже айтты. Чын элеби? Той качан? Кийинки жумадагы майрам күнү. Кубанып атасыңбы? Албетте, баарыбыз шаңданып көңүл ачабыз. Көңүл ачабыз? Никенин маанисин түшүнөсүңбү деги? Ооба, түшүнөм. Мен бир ай мурун гана курчагымдын үйлөнүү тоюн өткөрдүм. Сиз билесизби? Апам мага турмушка чыксам, сени кийим-кечек, асыл таштуу буюмдар менен сууга кийчүү жана бут кийим алып берем деп убада кылды. Дагы эмне деди? Чачымды тарап жасадым. Маңдайыма жылдыз түшүрүлгөн асыл ташты тагамын. Колумду кына менен кооздоймун. Эки гүлдүн сүрөтүн салып, ортосуна ай менен жылдызды түшүрөмүн. Ранеже, сиз да тоюма колуңузга кына коюп келсеңиз, алиги кооз көйнөгүңүздү да кийип алсаңыз, сиз тим эле колпунуп чыгасыз. Менби? Упас үйкөп, жаңы көйнөк кийип, анан дагы эмне кылайын? Анан дагы даамы тилди тарта турган таттуу тамактар жасалат. Аларды тойго келген ар бир кишиге беришет. Жана сиз конок болосуз, иш кылбайсыз. Ошондой экен да. Анда эми экөөбүз жолукпайт экенбиз. Түшүнгөн жокмун. Сен күйөөңдүн үйүнө кетесиң да. Күйөөмдүн үйүнө эмнеге кетишим керек? Фулиде эле жүрбөйбү ата энесинин үйүндө? Фулинин ата энеси күйөөсүнүн үйүнө жиберген жок. Түшүнбөдүм. Ой, Кудай-ай! Муну карасаң, үйдүн эшигин ачып таштап мында жүргөнү. Курбуң менен эмне ушак айтып атасыңбы? Башка ишиң жокпу? Үйдөгү болгон оокат жоголгонун каалайсыңбы? Ууруларга эшикти ачып койгонуң эмне? Жеңе, мен. Эмне жеңе? Жеңе. Ит шаяктар чачылып жатат. Өз алдыңча аракет кылбайсың. Женем келип даярдайт дедиң беле? Ансыз деле таң аткандан күн батканга чейин жаным тынбайт. Ушу сенин көз шашың даяр турат да. Кечин даган келгенде ортобузга от жакпа. Болбосо аган карындашыма күн көрсөтпөйт экен деп ойлоп калат. Азыр адамдар жакшылыкты билишпейт. Мен байкуш кайын сиңдимди канатымдын астында алып камкордук кылам. Ал болсо, тур, ишиңди кылгын дейт. Эй кыз, колоктоп жүргөнчө сабак окубайсыңбы? Рань убактысын алба, ансыз да анын колу бошобой жатат. Эже, мен Рань эжеге үйлөнүү тоюм боюнча айтайын деп келдим. Ой, жакшы, эми өз жолуңа түш. Эмне? Мен турмушка чыгам. Чымы? Таноом делдейип кеттиби? Эмне? Эжейим жалган айтсаңар танооңор делдейип кетет деген. Ошон үчүн мен чындыкты айтам. Денин ардың сообу сенин бул айткандарың тамашабы? Болуптур, үйлөнүү тою качан болот? Аны Рань эжемден сураңыз. Бул кабарды досторума айтышым керек. Кыз, укчу. Бул кыз сообу? Ал али секелек кыз. Эмне? Ал али секелек кыз дедим. Ата энеси кандайча макул болушту экен? Сенин багың ачылбай кара дала аталы бизди уятка калтырдың. Үйдөгү иштерди каралашып мага жардам берсең да бир жөн эле. Бизди сен багып жаткандай жүрөсүң. Жаш кыздай болбой мындай чыйрагыраак кыймылдачай. Иш деген толуп жатат. Түрүңгө карачай. Тамак жесең жакшы эле жейсиң. Жок дегенде тамагыңды актап жебейсиңби? Ушакка келгенде алдыңа киши чыгарбайсың. Иште жумушуңду. Ооба. Тыт жоолукту эки силдени Дыхандын үй бүлөсүнө жиберебиз. Ушундай кылалыбы? Болуптур. Эки жоолук, эки селде.
Эч кимди унуткан жокпузбу? Болду го. Мен азыр. Токтой тур. Айтайын дегеним мен Анандинин тоюн Такур Самырзанын багында өткөрөйүн деп турам. Анандинин болочок үй бүлө мүчөлөрүнүн баары чакырылды. Жаш жубайларга арналган чатыр да тигилди. Болобу? Такасурдун багын айттыңбы? Ал жакта жалаңгана байбачылар той өткөрүшөт да. Ага чамабыз жетер бекен? Биздин ашып ташып жаткан дүнүйөбүз деле жокко. Биздин 5-6 балабыз жок да. Ананди жалгыз кызыбыз. Бардык жыйган тергенимди эрке кызымдын жакшылыгына жумшагандан аянбаймын. Не болду? Ыйлабачы. Капа кыла турган сөз айттым эмне? Сеники туура. Кудайдын берген жалгыз балабыз. Ал да бизди таштап кетет. 9 ай жүрөгүмдүн алдында көтөрүп. Өмүр тартуулаган балапаным. Балам, боор этим. Бөлөк адамдар алып кетишеби? Жүрөгүмдү сууруп алгандай болом го. Кымбаттуум. Абалыңды түшүнүп турам. Эне сезимин түшүнбөйсүң. Себеби эркексиң. Баго. Эркек адамдын да сезими болот. Атакеңдин жүрөгү сыздап турат. Ички сезимимди купуя сактаганга милдеттүүмүн. Жандан бүткөн жалгыз кызымды узатуу мага да оор болот. Сүйүктүү кызым менин балапаным. 7 күндөн кийин башка адамдын багына коносуң. Алам 7 күндө эмес, 7 секундта да өзгөрүп кетиши мүмкүн апа. 7 күн дегенеси көп убакыт эмеспи? Буюрса тойго кенен эле үлгүрөбүз. Балам, эгерде бардык ишти кызматчыларга ишенип тапшырса, тойдун болбосу анык. Анын үстүнө үй бүлөбүздө акыркы ирет кубанычты белгилегенибизге көп убакыт болду. Коноктор дээрлик бардык айылдардан чакырылат. Ошондуктан той кынтыксыз өтүүгө тийиш. Антпес аталарыңдын атына сөз келтиресиңер, Байрон. Булардын дүйнөсү жетип турса да сараңдык менен конокту меймандай албады деп айтарым билем. Жок. Ага жол бербешим керек. Чоң атаңдын дүйнөсү алганына 4 жыл болду. Анын атын атай калганда сый көрсөтүп баш кийимин алышат. Кабатырланба тууганым. Сиздин келбеттүү 2 уулуңуз бар. Бизге ишениңиз. Сиз сыйынуу жайына барып, тойдун ийгиликтүү өтүшүн тилеңиз. Ушуну гана өтүнөбүз. Раджу, Мындамын. Винод, Бул жердемин. Ниша, Бул жерде. Канчан, Мындамын. Джогалал, Мында. Джогалал. Мындамын. Эстедим. Ордуңан тур. 4 күн. Эмне келген жоксуң? Кечирип коюңузчу. Алыстан эжем келген. Ошондойбу? Эжең дагы эле үйдөбү? Эжем айылда 1 ай болот. Андай болсо бүгүн сабакка эмнеге келдиң? 1 айдан кийин келбейт белең. Окуу, жазуу кызыктырабы деги? Билимдин кереги жок деп эсептейсиңби? Андай болсо эжеңден 1 карыш да жылба. Аны менен эзилишип отура бер. Сен үчүн ал маанилүү окшойт. Тынчтангыла дейм. Олтур. Эми 1 күн калсаң сабакка такыр киргизбеймин. Тамашалаган жерим жок, уктуңбу? Ооба. Сушила. Бул жерде. Ананди. Анандиге эмне болду? Ал сабактан калчу эмес эле го.
Эже бүгүн Ананди сабакка келбейт. Ал таттууларды таратып жүрөт. Таттуулар? Эмнеге? Себеби ал турмушка чыгып атпайбы? Турмушка? Анандиби? Үйлөнүү той качан? Мен аны Анандинин өзүнөн уктум. Кийинки майрамдабы? Майрам күнү болот го. 7 күн калбадыбы? 7 күн калды. Өзүңүз түшүнсөңүз, Ананди азыр жаш, турмуштун ачуу таттуусун билбейт. Окус эмне болот, бой жетсин. Кызыңыздын окуйм деген ынтасы зор. Окууну бүткөндөн кийин ким жумушка алат? Кыздын тилеги турмушка чыгуу, тезирээк ордун табыш керек. Билимдүү адам эч качан жерде калбайт. Көркөм тасма коомдук теле радио корпорациясында которулуп үндөрү коштолду. Үн коштоого Дилдидосова Сезим, Нурлан Салидинов, Бекширу уулу Эрлан, Жандатбүбү Жаманбаева, Айзада Сапиянова, Гульмира Турсунбаева, Нурзина Абдыкадырова, Кыял Төрөгулова, Атамбек Шамуратов, Жазгүл Имакова, Клара Малабаева, Темиржан уулу Нурсултан, Өмүрбек Назаралиев жана башкалар катышты. Которгон Мерим Шамырканова, үн коштоо режиссеру Айнаш Аширова, үн иретин топтогон София Аширбекова.